бүгін болса біз ошол Евразия жалпы ЕЭП деген бұл дағы 8 мыйзам долбоорун карашыбыз керек. Бұл деген биринчи пакетибиз 16 мыйзам долбоорун биз пакеттер жогорку кеңешке киргизгенбиз. Азыр болсо бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кошуусу боюнча дагы канча мыйзам долбоорлорду киргизишибиз керек. Ошон үчүн мына экономиканы миржистерге ушул боюнча маалымат берип, кыскача баарыбыз дагы карайлы, кайсы мыйзамдык долбоорлорду карашыбыз керек. Сөз анда экономика министринин орун базарына Ибраев Данил. Уважаемый Жомарт Каипович, уважаемые члены правительства, вкратце по статусу приведения в соответствии нормативно-правовых актов Кыргызской Республики в рамках присоединения к нормативно-правовой базе Таможенного союза и единого экономического пространства. В целом, по дорожной карте Таможенного союза, как вы сейчас правильно сказали, Жомарт Каипович, предусматривается порядка 59 нормативно-правовых актов, из которых 31 законопроект и 28 это нормативно-правовые акты правительства, которые разделены были на два этапа. То есть первый этап до присоединения к Евразийскому экономическому сообществу, второй этап это после присоединения. По первому этапу было подготовлено 19, то есть предусмотрено 19 законопроектов, 16 из этих законопроектов внесены в Джоур-Кенеш пакетным образом, 2 из них приостановлены, это получается меморандум, денонсация меморандума о преференциальной торговле с Ираном, и второй это о ветеринарии. Первый законопроект был приостановлен, потому что найден другой путь решения, без возможной денонсации. И по второму законопроекту ранее депутатом Узакбаевым был предусмотрен законопроект в новой редакции, в которой в рамках работы в комитетах были учтены те замечания или предложения, которые соответствуют приведению в соответствие с Таможенным союзом. Также по первому этапу на сегодняшний было предусмотрено 18 постановлений правительства, из которых 10 постановлений правительств находятся на стадии принятия, 8 уже приняты. Хотелось бы также сказать, Жомарт Каипович, вот по вот этим постановлениям правительства, что это в сфере таможенного администрирования один проект постановления, он находится на рассмотрении Министерства юстиции. В сфере технического регулирования 2 проекта постановления, один принят, один находится в аппарате правительства. По санитарным, ветеринарным, фитосанитарным мерам 7 проектов постановлений правительства, 6 из которых уже принято, 1 находится в аппарате правительства. В сфере транспорта и инфраструктуры 3 проекта постановления, они все находятся в аппарате правительства. В сфере таможенного тарифно-нетарифного регулирования 5 проектов постановлений, один проект постановления принят, 3 проекта постановления правительством принято решение отложить их до принятия договора о присоединении Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому сообществу. По второму этапу реализации дорожной карты Таможенного союза предусмотрено 12 законопроектов и 10 решений правительства. В рамках реализации дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому пространству предусмотрено 48 нормативно-правовых актов, из которых 12 законов, 36 решений правительства. Первым этапом предполагается 5 законопроектов и 2 нормативно-правовых акта. По 2 нормативно-правовым актам один уже принят, это постановление правительства о программе о внедрении электронного управления, и один нормативно-правовой акт правительства находится в Министерстве юстиции, это по таможенному реестру объектов интеллектуальной собственности. На сегодняшний день, на сегодняшнее заседание выносится рассмотрение 5 законопроектов в рамках первого этапа дорожной карты единого экономического пространства и 3 законопроекта, которые перенесены со второго этапа принятия соответствующих законопроектов в рамках реализации дорожной карты Таможенного союза со второго этапа на первый этап данной дорожной карты. По 5 законопроектам
в рамках единого экономического пространства. Это проект закона Кыргызской Республики о внесении дополнений в закон Кыргызской Республики об энергетике. Законопроект был подготовлен Министерством энергетики и промышленности и размещен на сайте для общественного обсуждения 23 октября 2014 года. В ходе согласования замечания были от Министерства юстиции, которые в полной степени были отработаны и сняты все разногласия. Данный законопроект предусматривает внесение изменений для приведения действующего закона в соответствии со статьей 79 регламента об энергетике договора о Евразийском экономическом союзе в целях эффективного использования потенциала топливно-энергетического комплексов государств-членов Евразийского экономического союза. Второй законопроект – это о внесении дополнений, изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики. Данный законопроект был разработан Министерством экономики и размещен на сайте правительства Кыргызской Республики для общественного обсуждения 15 октября. В ходе согласования были полностью отработаны замечания министерств и ведомств, а также полностью отработаны и сняты разногласия с Министерством юстиции. Данный законопроект разработан в целях приведения закона Кыргызской Республики о конкуренции в соответствии с договорной правовой базой Таможенного союза единого экономического пространства и совершенствования законодательства по защите и развитию конкуренции для приведения в соответствии с модельным законом о конкуренции, утвержденным решением Высшего Евразийского экономического совета 24 октября 2013 года за номером 50. Третий законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики о естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике. Законопроект был разработан также Министерством экономики и размещен на сайте правительства для общественного обсуждения 21 октября 2014 года. В ходе согласования были полностью отработаны замечания, которые поступили от Министерства юстиции, и также они были полностью сняты со стороны Министерства юстиции. Законопроект разработан в целях реализации пункта 49 дорожной карты единого экономического пространства и статьи 78 договора о Евразийском экономическом союзе. Четвертый законопроект о внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики о рекламе. Законопроект был также разработан Министерством экономики и размещен для общественного обсуждения на сайте правительства 21 октября 2014 года. 2014-2015 жылдарга карата иш-чаралар планын аткарылышы боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2015 жылы Улуу Ата Мекендик согуштун жеңишинин 70 жылдык юбилейлик датасы белгиленет. Өлкөбүздө бул дата Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шайшеновичтин жарлыгына ылайык бүткүл элдик майрамы катары белгиленет. Улуу Ата Мекендик согуштун жеңишинин 70 жылдыгын майрамдоого даярдануу боюнча 2014-2015 жылдарга карата иш-чаралардын планы бекитилген. Иш-чаралар планына ылайык республикада бул маанилүү майрамды өткөрүү боюнча даярдыктар көрүлүп жатат. Ал эми бүгүнкү күндө республикада 1261 Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлери жашайт. Алардын ичинен майыптар 343 адам, катышуучулар 851 адам, Ленинград блокадчылары 35 адам, жана жете элек туткундар 32 адам. Диаграммада көрсөтүлүп тургандай, ардагерлердин саны жыл сайын кыскарууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ардагерлердин орточо жаш курагы 87-90 жаш. Ардагерлердин саны акыркы 5 жылда 3771 адамдан 1261 адамга чейин азайган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын январь айынан ноябрь айына чейин ардагерлердин саны 283 адамга, же болбосо 18%га азайды. Жеңиштин 70 жылдыгын майрамдоого даярдануу боюнча иш-чаралардын планын ишке ашыруу максатында тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ведомстволук пландар иштелип чыгып, бир катар иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Үстүбүздөгү жылы иш-чаралар планын алкагында жеңиштин 69 жылдыгына карата иш-чаралар өткөрүлдү. Ага далил катары 9 майда жеңиш аянтында Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шайшеновичтин катышуусунда согуштун ардагерлери жана оруктук эмгекчилери менен митинг реквием өткөрүлгөнүн айта кетсем. Кыргызстандык ардагерлер Москва шаарында 9 майда болуп өткөн жеңиш күнүнүн парадына катышты. Мындан тышкары, кыргызстандык ардагерлер 10-11 майда болуп өткөн салтанаттуу иш-чараларга катышты.
көз карандысыз мамлекеттер серіктестігінің өлкөгүндөгү Кыргызстандын чет жердеги мекемелери 9 майга карата иш-чараларга катышты. Ал эми республиканын жерлеринде жеңиштин 69 жылдыгына карата маданий массалык иш-чаралар өткөрүлдү. Алардын негизлерин айта кетсем, министрлик аркылуу үстүбүздөгү жылы согуштун ардагерлерине жылына бир жолу берилүүчү акчалар жүрөк пулдар төлөнүп берилди. Буга 44 миллион 462 миң сом өлчөмүндө акчалай каражат каржыланган. Бардык төлөмдөр өз убагында жана толук көлөмдө каржыланды. Жаңы муундарды аскердик патриоттук жана интернационалисттик тарбиялоо максатында Михаил Фрунзе атындагы Кыргыз мамлекеттик мемориалдык музей үйүндө Улуу элдин баатырдыгы жана жеңиши аттуу көчмө көргөзмө болуп өттү. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик каттоо кызматынын архивдик агенттиги Совет Союзунун баатыры Чыкмат Төлөбердиевдин баатырдыгы жөнүндө анын баатырдыгы унутулбайт аттуу документтер жинагы жана материалдарды басылып чыгарылды. Куралдуу күчтөр генералдык штабы менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги бириликте спорттук аскердик колдомо түрлөрү боюнча билим берүү мекемелеринин окуучулары арасында республикалык спартакиада өткөрүлдү. Спартакиада Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүнүн базасында өткөрүлдү. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, слайдта көрсөтүлүп тургандай, улуу аты мекендик согуштун ардагерлерин социалдык жактан колдоо, социалдык өнүгүү министрлиги аркылуу ай сайын жылына бир жолу берилүүчү төлөмдөр түрүндө жүргүзүлөт. Согуштун ардагерлерине ай сайын жеңилдиктердин ордуна 7 миң сом өлчөмүндө акчалай компенсациялар берилет. Мындан тышкары 2010 жылдын 1 апрелинен тартып ардагерлерге президенттин ай сайын өмүр бою берилүүчү 3 миң сом өлчөмүндө стипендиясы берилет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен жеңиш күнүнүн 69 жылдыгына карата өмүр бою берилүүчү стипендияга дагы 3 миң сом өлчөмүндө үстө кошуу белгиленген. Мындан улам 2014 жылдын 1 майынан тартып өмүр бою берилүүчү стипендиянын жалпы өлчөмү 6 миң сом түздү. Жогоруда айтып кеткендей, согуштагы жеңиштин 69 жылдыгына карата ардагерлер бир жолу берилүүчү 5 миң сомдон 10 миң сомго чейинки кошумча акчалай жүрөк пулдар бөлүнгөн. Социалдык өнүгүү министрлиги тарабынан согуштун ардагерлеринин муктаж болгондоруна протездик ортопедиялык буюмдар, кресло коляскалар менен камсыз кылынат. Ошондой эле ардагерлерге үйүндө жана стационардык социалдык мекемелерде тейлөө жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо мекемелеринде улуу аты мекендик согуштун ардагерлери кошумча дары-дармек каражаттар менен камсыз кылынат. Жана аларды медициналык көзөмөлдөн өткөрүп туруу иштери туруктуу негизинде аткарылат. Иш-чаралар планына ылайык жеңиш күнү 70 жылдыгына арналган парад өткөрүү пландаштырылган. Бул иш-чара республиканын бардык региондорунан ардагерлердин катышуусу каралууда. Буга кете турган чыгашуулардын сметасы Коргоо министрлиги тарабынан түзүлдү. Бул маселе боюнча толугураак мен коллегам айта кетет деп ойлойм. Мындан тышкары ардагерлер үчүн салттуу болуп калган солдат боткосу менен коноктоо уюштурулат. Улуу аты мекендик согуштагы жеңишке 70 жыл майкелик медалын даярдоо боюнча иштер аткарылууда. Панфилов атындагы куралдуу күчтөр музейин ачуу боюнча маселеси атайын түзүлгөн ведомстволор аралык жумуш топ тарабынан каралууда. 1941-1945 жылдардагы мекенди коргоочулар түбөлүк эсте сакталсын аттуу кайрымдуулук акцияларды, марафондорду, ошондой эле аскердик илимий конференция өткөрүүнү пландаштырууда. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин өлкөлөрдөгү жеңиштин 70 жылдыгына арналган эл аралык иш-чараларына, анын ичинде Москва шаарындагы жеңиш парадына согуштун ардагерлеринин катышуусу пландаштырылууда. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жерлерде эстеликтерди жана мемориалдык комплекстерди согушта курман болгондордун эстелигин түбөлүккө калтырууга багытталган
жана аларды жашылдандыруу боюнча иштер туруктуу негизде жүргүзүлүп турат. Мындай иштер жеңиштин 70 жылдыгына арналган иш-чаралар планынын алкагында жүргүзүлөт. Халк арасында согуш мезгилинде кыргызстандыктардын эрдиги жана баатырдыгы үчүн эстеликтерди түбөлүккө сактап калуу, ардагерлердин согушта фашизм менен күрөшкөн эрдигин жана өсүп келе жаткан муундарга сыймыктанып тарбиялоо жөнүндө иш-чаралар өткөрүлөт. Мисалы, Ош шаарынын мэриясында улуу ата мекендик согуштун аскерлигинин урматына шаардык баатырлар аллеясынын аймактарында бюст орнотуу боюнча маселе каралууда. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 2-декабрында Шопоков шаарында Совет Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун төрөлгөнүнүн 100 жылдыгына карата анын эстелигин тургузуу максатында аттайын марафон өткөрүлөт. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздерди ушул боло турган марафонго катышып өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп кетүүңүздөрдү суранам. Чүй областынын Жайыл районунда эмгек жана согуштук данк музейинин курулушу аяктап жатат. Бул музейдин салтанаттуу ачылышы жеңиштин 70 жылдыгына арналган. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, улуу ата мекендик согушта фашизмдин үстүнөн болгон жеңиштин өзгөчө тарыхый маанилүүлүгү абдан зор. Мындан улам сиздердин карооңуздарга өкмөттүн буйругунун долбоорунда бир катар сунуштар киргизилген. Аларды айта кетсем, биринчиден, бул тийиштүү аткаруучулар тарабынан планда каралган иш-чаралардын толук көлөмдө жана белгиленген мөөнөттө аткарылышын камсыз кылынышы. Экинчиден, улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин мааракелик күнүн эске алуу менен согуштун ардагерлерине ар жылдагы кошумча бир жолку берилүүчү акчалай жөлөк пулдун өлчөмүн жогорулатуу боюнча маселени иштеп чыгууну сунушталууда. Бул жерден бир маанилүү нерсени айта кетсем, жөлөк пулдун өлчөмүн жогорулатуу согуштун ардагерлеринин жашоо деңгээлин жогорулатууга чоң өбөлгө болот деп ишенем. Жогоруда диаграммада көрсөтүлгөндөй, жылдан жылга биздин ардагерлердин саны азайып жатат. Биздин келечегибиз үчүн жан аябаган ардагерлердин эрдиги унутпашыбыз керек. Жана аларга ар тараптан колдоо көрсөтүү биздин ыйык милдетибиз деп эсептейм. Үчүнчүдөн, иш-чаралар планында Панфилов атындагы 8-чи мото аткычтар гвардиялык дивизиясы деген китепти кайрадан басып чыгаруу үчүн акчалай каражатын караштыруу. Мындай иш-чаралар согушта курман болгондордун эстелигин түбөлүккө калтырууга жана биздин өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоого өзүнүн салымын кошот деп ишенем. Мындан тышкары пландын айрым иш-чараларын ишке ашыруу боюнча жумушта активдештирүү керек. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сөзүмдүн аягында сиздердин карооңуздардагы буйруктун долбоорун колдоп бериңиздерди суранам. Ал эми планда каралган иш-чараларды толук көлөмдө жана өз убагында ишке ашыруу менен биз жеңиштин юбилейлик датасын жеткиликтүү деңгээлде өткөрөбүз деп ишенем. Рахмат. Рахмат. Кандай суроо Кудайберген Базарбаевичке барбы? Болбосо анда отура бериңиз. Анда биз ошол пренияга өтө берели. Урматтуу жыйын катчылары, негизгиси менин оюмча азыр 3 министрлердин жетекчилерине сөз берсек, ошонун арасында коргоо министри, тышкы иштер министри жана финансы министри. Сиздер болсоңор баягы кандай план болуп атат, өзүңөрдүн теги жоопкерчиликти кандай жасап атасыңар, кандай проблемалар бар, кыскача бизге баарыбызга маалымат берип койсоңуз. Чыга бериңиз. Коргоо министринин орун базары. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу жыйындын катышуучулары. Бизде да план боюнча иш-чаралар бар. Эгер уруксат этсеңиздер, расмий тилинде айтып кетейин. Как было уже сказано, мероприятия основные перечислены были. Я хотел бы просто вкратце остановиться на тех мероприятиях, которые
заслуживает внимания. Это прежде всего по пункту о разработке и внесении установленным порядком указа президента об объявлении 2015 года годом ветерана Великой Отечественной войны. Данный документ у нас прошел согласование со всеми министерствами и ведомствами и сейчас находится в Министерстве юстиции, но там, насколько я понял, есть какая-то проблема по объявлению года. Но этот вопрос мы уточняем и держим на контроле. Следующий пункт – это подготовка проведения военного парада на площади Алато в честь 70-летия Великой Победы. Здесь я хотел бы сказать, что мероприятия идут по подготовке полным ходом. Единственная проблема – это денежные средства. По смете расчетов, как было сказано, мы уточнили, оптимизировали. У нас получилось сегодня около 14 миллионов сомов. В бюджете они не предусмотрены, но надеемся, что при дальнейшем рассмотрении бюджета на 2015 год этот вопрос все-таки решится. Следующий пункт – это организация на площади Победы акции «Солдатская каша». Здесь проблем нет. Совместно с мэрией мы этот вопрос ежегодно отрабатывали, и в этом году также в 2015 году также мы планируем провести это мероприятие. Денежные средства в сумме около 350 тысяч сомов выделяется мэрией города Бишкек. По изготовлению юбилейных медалей 70 лет победы в Великой Отечественной войне здесь также подготовка идет. Единственное, что нам сегодня необходимо дополнительно около 400 тысяч сомов на завершение изготовления медали. Мы предоплату уже сделали. Ориентировочно мы заказываем около 1500 штук. В начале года мы по уточненным данным рассчитывали на это количество людей, но по некоторым данным уже их становится все меньше и меньше. Но до конца года мы опять же будем уточняться, так как кроме изготовления медалей нам необходимо еще выбрать нескольких ветеранов для определения их участия в параде в городе Москва в рамках мероприятия СНГ. Вот. По медалям вот такая сейчас ситуация. Надеемся, что к февралю месяца эти медали уже изготовятся, и в мае месяце мы успешно вручим участникам войны эти медали. Следующее мероприятие – это, как я уже здесь обозначился, по участию наших ветеранов в мероприятиях на параде в следующем году. Мы работаем сейчас совместно с Министерством иностранных дел. Уточнение, кстати, списков также производится совместно с органами местными органами соцфонда. И уточненные к концу года будут, но точно, наверное, все-таки будет февраль месяц. Далее, еще два мероприятия, на которых я хотел бы остановиться. Это переиздание книги «8-я мотострелковая гвардейская дивизия имени Панфилова». Эта книга старая, она была издана не издана, а готова к изданию 20 лет назад. Требует переиздания. Мы планируем на 2000 экземпляров, 1000 на кыргызском, 1000 на русском языке. Вот здесь денежные средства также не предусмотрены. По смете около 500 тысяч сомов. Следующее мероприятие – это по созданию, по открытию Музея Вооруженных сил. Здесь также хочу сказать, что есть проблема. Проблема главная в том, что до сих пор у нас нет помещения для этого музея. Создана по нашей инициативе межведомственная рабочая группа с привлечением заинтересованных министерств, ведомств и Генерального штаба. Но пока вопрос открытый. Вопрос открытый прежде всего из-за того, что нет помещения. По остальным мероприятиям, уважаемый Жомарт Айыпович, уважаемые участники заседания, работа ведется. По-моему, особых проблем не будет. Спасибо. Отыра беріңіз. Берде мындай да, бізде мен мұрда айтқанда отыра беріңіз. Бізде өзінше бір ұйыштыру комитетіміз бар. Ошол ұйыштыру комитетін мен өзім жетектеп атам. Ошол майда чүйдөлөрдү ошол уюштуруу комитеттин деңгээлде сүйлөшөлү. Берден болсоң принципиалдуу маселелер карайлы. Кандай эмне өкмөттүн деңгээлде, өкмөттүн жыйын деңгээлде кандай маселелер карашыбыз керек.
Анда Эрлан Бекешев сөз сизде. Баягы каражат маселесин да биз уюштуруу комитеттин деңгээлде жакшылап карашыбыз керек. Азыр биягы мелочтарды сүйлөшүп дегендей болбош керек. Негизги максатыбыз эң жолку эл аралык деңгээлде ушул майрам аракесин өткөрүшүбүз керек. Ар бир өңүрдүн конкреттүү план берилди. Мына бүгүнкү да буйруктун долбоорубуз бар. Ошол комментарийди берип койсоңуз, ошон үчүн биз жакшылап ошону карап, бекитип, ошол кийинки кадамдарды жакшылап ойлонушубуз керек. Бирок дагы бир суранычым, уюштуруу комитетинин деңгээлде акылдашкан маселелерди бүгүн айтпай эле коюңуздар. Чоң принципиалдуу принциптерди айтып койсоңуздар. Эрлан Бекешев, сөз сизде. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү жана жыйын катышуучулары. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 70 жылдыгын белгилөөгө арналган иш-чаралардын 2014-2015 жылдарга карата планына ылайык Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана башка элчиликтер менен биргеликте улуу атамекендик согуштун ардагерлеринин КМШ өлкөлөрүндө өтүүчү эл аралык иш-чараларга, алардын ичинде Москва шаарында өтүүчү жеңиштин 70 жылдыгына арналган жеңиш парадына катышуусун камсыздоого көмөк көрсөтөт. Ошону менен бирге ушул жылдын аягына чейин Кыргыз Республикасынын коргоо министрлиги жагынан Москвада жеңиш парадына катышуун каалаган ардагерлердин тизмесин түзүп берүүнүн зарылдыгын белгилейбиз. Ал тизмени азыр айткандай жылдын аягына чейин биз Россия тарабынан жөндөтүшүбүз керек. Мындан сырткары КМШ өлкөлөрүнүн кеңешинин чечими менен бекитилген жеңиштин 70 жылдыгын даярдоо жана майрамдоого арналган негизги иш-чаралардын планына ылайык КМШге катышуучу өлкөлөр бул багытта бир топ тийиштүү иш-чаралардын өткөрүү боюнча милдеттерди алышкан. Кыргыз Республикасы төмөндөгү эл аралык иштерди жасоо боюнча жоопкерчилик алган. Биринчи, Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун эстелигине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир өткөрүү. Экинчи, Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш өткөрүү. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тулдубердиевдин эстелигине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык турнир өткөрүү. Жалпысынан бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги жана элчиликтер бекитилген план боюнча иш алып барууда. Рахмат. Эрлан Бекешевич, кийинки сөз финансы министрине Ольга Владимировна берилет. Уважаемый Жомарт Кайыпович, уважаемые члены правительства, уважаемые участники заседания. Министерство финансов, как и все другие министерства, безусловно, понимает значимость надвигающейся даты празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войны и со своей стороны принимает все усилия для того, чтобы выполнять те мероприятия, которые заложены в плане по подготовке к проведению данного юбилея. Нужно сказать, что Министерство финансов выделяет финансирование и финансовые средства не только к юбилейным датам, но и на постоянной основе. И, как вы знаете, все те мероприятия, которые направлены на поддержку наших ветеранов и Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, они в какой-то мере финансируются из бюджета. Из бюджета финансируются такие надбавки к пенсиям пенсионеров, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Ежемесячная стипендия выплачивается дополнительная ежемесячная стипендия президента, выплачивается ежемесячная компенсация взамен льгот. Нужно сказать, что ежемесячная стипендия составляет 3000 сомов, дополнительная стипендия еще 3000 сомов, ежемесячная компенсация взамен льгот 7000 сомов, ежегодное единовременное
пособие к 9 мая составляет в различных размерах от 200 до 600 сомов. Ежегодное дополнительное единовременное пособие к 9 мая составляет для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, узников, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников Ленинграда по 10 тысяч сомов, для трудармейцев, семей погибших воинов и тружеников тыла по 5 тысяч сомов. И таким образом в бюджете ежегодно на эти цели предусматривается до 1 миллиарда сомов. Кроме этого, как и предписано бюджетом и планом мероприятий, мы ежегодно финансируем из бюджета Совета ветеранов. Из республиканского бюджета на эти цели уходит 793 тысячи сомов, на Советы ветеранов районного и областного уровня уходит в этом году. В прошлые годы было где-то 4 миллиона сомов, в этом году заложено уже было финансирование до 8 миллионов сомов. Помимо этого, те мероприятия, которые заложены в плане в части подготовки и проведения военного парада, изготовления наград и других мероприятий, они также предусмотрены частично бюджетом. Но вот сейчас Министерство обороны озвучивает цифры в 14 миллионов. Да, такая сумма в бюджете не заложена, но первоначальные расчеты были составлены на сумму где-то около 900 тысяч сомов. Сейчас сумма выросла до 14 миллионов. Нужно это обсуждать и думать, как мы будем решать эти вопросы. Одновременно нужно сказать, что по тому предложению, которое внесено в проекте, об увеличении размера ежегодного дополнительного единовременного денежного пособия ветеранам войны, Великой Отечественной войны, Министерство финансов провело предварительные расчеты. При разных вариантах расчетов на эти цели потребуется от 15 до 50 миллионов сомов. Я думаю, в рабочем порядке мы с вами обсудим эти расчеты, обдумаем и сопоставим с возможностями бюджета и примем наиболее правильное и соответствующее решение по этому вопросу, увязанное с наличием ресурсов в бюджете. Спасибо за внимание. Владимировна, анда мен азыр садитесь, да. Азыр барын сүйлөтпөй мына жергиликтүү жетекчилерге алардын баарын сүйлөтпөй мына мен сунуштайын. Бишкек мэринин отчетту угайлы, маалыматын угайлы, жана ошол Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалыматы угайлы. Баарыңардын пландарыңар бар. Ошон үчүн түшүнүктүү, бул деген жеке жоопкерчилик бул силердин боюңарда болот. Анда ошону кылсак кандай дейсиңер? Анда ошол эки комментарийге чакырып коеюн. Мэр, Бишкек шаарынын мэри Кылычбек Кеңешович сизге, анан кийин Жумагүл Шариповна сиз даярдандыңыз. Бияка эле чыгып койсоңуз, баары уксун. Биздин борборубузда кандай пландарыңар бар, кандай даярдоо болуп атат, проблемаңар болсо айтып койсоңуз. Урматтуу коллегалар, план боюнча бүгүнкү күнү эч кандай көйгөйлөр жок. Азырынча мына Министерство обороны менен башка министр менен иштеп каражатын карап, ушул бюджет 2015 жылы баары каралган. Керектүү акчаларды жана өткөзүп жаткан мероприятияларды баарын даярдап, шаар ушул 70 жылдын өткөрүүчү даяр. Жок, силер даярдап атасыңар, эң жогорку деңгээлге биздин борборубузда өткөрүшүңүз керек. Шаарда ушул Бишкекте өтөт бар, ошондуктан мурункудай эле бир да жолу көйгөй же ушундай эмелерди шаарда болгон жок. Ошондуктан баарысы план боюнча баарын өткөрүп атабыз. Рахмат. Анда кийинки сөз Жумагүл Шариповна Эгембердиева. Кыскача айтып койсоңуз, кандай даярдоо болуп атат? Негизгиси биздин уюштуруу комитети иштеп атат.
Биз болсок регулярдык форматта мына мен Элвира Кубанычбекова, Абдрахман Мадакенович Маматалиев ошол уюштуруу комитетинин даярдап дегендей маалыматын сөзсүз алышыбыз керек. Эч кандай бул жерден проблема болбош керек. Ана сөз сизде, Жумагул Шарип. Микрофонду. Кеңешменин катышуучулары, Жалал Абад областында биздин президенттик указы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругун аткаруу боюнча бүт иш-чаралар азыркы күндө жүрүп атат. Өзүбүзчө штаб түзүп, бизге ушу каралган 41 иш-чаранын ичинен 24-ü областтагы өкүлдөргө жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Анын 8-и 2015 жылга каралган, калганы 2014-15 жылга каралган. Бүгүнкү күндө ошол планга карата иштер жүрүп атат. Биринчиден ветерандарды саны, орукта иштегендердин саны, жесирлердин саны баардык такталып чыгып, мындай бүт райондорго тапшырмалар берилген. Мен азыр бул жерде министрибиз белгилеп кетти, баардык иш-чараларга топтолду. Айтып кетсем, Жалал Абад областында бүгүнкү күндө 175 ветеран, анын ичинен 47 инвалид, 210 ардагер орукта кызмат кылгандар, 2 концлагерде туткунда болгон жана 660 жесири бар. Бүгүнкү күндө мындай жаналар боюнча. Анан шефство боюнча чоң иштер жүргүзүлүп атат. Мен айтып кетсем, ушул ветерандарга 383 мекемелер шеф катары бекитилип берилген. Бүгүнкү күндө мына бар 165 тонна көмүр ташылып берип атат. Бул иш дагы улануулар. Дагы бир айтып кете турган нерсе, биз атайын ушу патриотикалык духта тарбиялоо үчүн окуучуларды мурунку Тимуровцы деген бир акция болчу. Ошол катары бүгүнкү күндө 290 мектеп областта ветерандарга бөлүнүп 7,5 миңден ашык окуучу жардамдарды көрсөтүп атат. Эми өзүнүн күчү жетишинче арыктарды тазалап, караларды күрөп, ушундай таризде. Дагы айтып кетүүчү нерсе, биз деле 2015 жылы чоң областтык парадты белгилеп атабыз. Биздин аскердик күчтөр боюнча 12 коробка, 750 адам өтөт. Бүгүнкү күндө ал боюнча уже иш башталып, аны каражаттары чечилүү маселелери каралып атат. Дагы айтып кетиш керек, бюджет, жергиликтүү бюджеттерде каралып, областтын резервдин фонддордон каралып, бүгүнкү күнгө биз 4 миллионго жакын акча область боюнча каралып атат. Керек болсо дагы бул маселелер каралып чыгат. Анан дагы бизге тапшырма берилген областтагы офистерди, райондогу офистерди кароо, ушу ветерандардын офистерине. Областта 10 райондордо офистери бар область боюнча. И бир областтык ветерандардын офиси бар. Бардыгынын бүгүнкү акыбалы жакшы. Областтык ветерандар советинин имараты капремонттон өткөн. Ноокен районунда мындай мисал катары айтып кетсем, Ноокен районунда 12 миң бөлүнүп атат. Шаар мэриясынын өзүнүн офисине 100 миң сом берилип атат. Ушундай иштер жүргүзүлүп жатат. Марафон боюнча айтып кетсем, марафон 2015 жылы дагы жүргүзүлөт, бирок биз 2014 жылы уже марафондорду баштап, бир чоң иш-чара аткарды. Бул президентибиздин, анан премьер-министрдин резервдик фонддорунан жардам берип, анан эл өзү марафон өткөрүп, биздин Созак районунда Совет Союзунун Батыры Тайгараевдин 4 миллион 315 миң сомдук эстелиги тургузулду 9 майга 2014 жылы. Жана музей ачылды. Ушундай иштер бүгүнкү күндө дагы уланып атат. Албука районуна айтып кетсем, ал жерде деле жаңы эстелик 1 миллион 100 сомдук жаңы эстелик курулду. Ал эстеликке өзүнүн кошумун биз резервный фонддон областтан деле коштук. Азыр дагы жардамдар берилүү уланып атат. Мен айтып кетсем, өзгөчө белгилеп, бул Тогуз Тороо району боюнча Нурманбетов Сыдык деген биздин ардагерибизге Каргалык айыл өкмөтү Тогуз Тороо районунда Кыргыз алтын макмал комбинаты менен биргеликте 250 миң сомдук Honda Stream машинасыны белек катары алып беришти. Базар Коргон районуна белгилеп кетсем, бул жерде Токтоматов Эрболот деген аксакалга 327 миң сомдук турак жайга акча берилип, бүгүнкү күндө турак жайы бүткөрүлгөн. Мали суу шаарына белгилеп кетсем болот. Ар бир
жергиликтүү эсебинен 5 согуштун катышуучусуна 4 оруктун эмгекчине ай сайын 500 сомдон жергиликтүү бюджеттен төлөнүп турду. Ушундай иштер дагы улантылат. Анан бизге азыр негизи координациялуу функциялары жүктөлгөн, милдеттендирилген жоо боюнча. Мен ойлойм ушул багытта дагы иштер улантылат. Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, отура бериңиз. Анда ошону менен премияны бүтсөк, баары бир уюштуруу комитетин мониторинг жасап, анан кийин өкмөткө да маалымат берсин. Мына ар бирөөбүздүн мына буйруктун долбоору бар. Карап чыксаңыз, кандай сунуш пикирлерди дагы киргизели. Анда ошол буйрук долбоорун кабыл алсак, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, ким колдойт? Каршылар жок. Бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу бүгүнкү өкмөт жыйын катышуулары, мына биз Туурабек Базарбаевичтин докладында түз эле көрдүк, ардагерлердин саны күндөн күнгө азайып жатат. Алардын эң жашы 90 жашка чыкты. Ошон үчүн биздин баарыбыздын, алардын балдарынын, алардын неберелеринин бирден бир зор милдетибиз, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, юбилейлик датаны татыктуу деңгээлде белгилөө. Ошон үчүн бу жерден баарыбызга түшүнүктүү, жакшылап иштеп, жакшы эң жогорку деңгээлде ошол мааракесин өткөзөлү. Рахмат, анда уруксат бериңиздер, 3-чү маселеге өтө берели. Бул маселе биз үчүн аябай приоритеттүү десек туура айтсак болот. 4 жыл мурун өлкөдө реформанын биринчи этабы жүргүзүлгөн болчу. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө кошумча катары алгачкы жолу милдеттүү топтолмо, бул деген накопительный элементи боюнча ченем киргизилген. Өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын алкагында социалдык фондго пенсиялык тутумду өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу тапшырмасы берилген болчу. Бүгүн биз мунун жоболорун угалы. Бирок ошого чейин мага уруксат бериңиздер, мен да анча комментарий берсем. Биздин өкмөтүбүз иш баштаганда биз ошол маселеге өнчө приоритеттүү көңүл бурдук. Көп жыйын өткөзгөнбүз. Мен өзүм 3-4 жолу жолуктум. Социалдык фонддук, салык инспекция, финансы министрлигинин жетекчилери менен. Ошон үчүн ошол боюнча маалымат берсеңиздер, мен анча айтып коеюн. Социалдык камсыз кылуунун тутуму азырынча натыйжасыз жана адилетсиз. Пенсионерлердин калың тобун камсыздандыруу бюджеттин гана эсебинен эмес, пенсионерлердин башка топторунун камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен жүргүзүлөт. Социалдык адилетсиздик пайда болуп жатат жана уюшкан сектордо социалдык жыйындарды ачык төлөө үчүн мотивация төмөндөп жатат. Социалдык жыйындарды себеби социалдык төлөмдөр өтө чоң, пенсиялар болсо өтө аз. Колдонуудагы пенсиялык тутумда советтик теңдештирүү элементтери сакталган, тилекке каршы. Мисалы, 2005 жылы пенсияларды төлөө үчүн бюджеттен алына турган дотациялар 15 миллиард сомдон 17 миллиард сомго чейин көтөрүлөт. Эксперттердин баалоосу боюнча эмгек акыларынын 52%га жакын көлөмү бүгүн конвертте төлөнүп жатат. Ошондуктан 2014 жылдын майында өкмөт социалдык төлөмдөрдү чогултуу функциясын социалдык фонддун салык органына өткөрүп берүү чечимин кабыл алган. Тийиштүү мыйзам долбоору иштелип чыккан. Ошентип биз кайталоодон качып,
жыйындарды администрациялоону күчөтөбүз. Бир нече ай мурун мен соцфондго бизнес ассоциациялар менен бирге изилдөө жүргүзүүнү тапшыргам. Мунун негизинде кызматкерлердин эмгек акысын көлөкөдөн чыгаруу үчүн чакан жана орто бизнестин субъекттери үчүн камсыздандыруу жыйындарынын ставкасы төмөндөтүү жөнүндө сунуш даярдалсын деген тапшырма берген. Азыр убакка чейин бул аткарылган жок. Мындай азайтуу мамлекеттик мекемелер жана ири компаниялар үчүн өзгөчө график аркылуу этабы менен жүргүзүлүш керек. Ставкаларды төмөндөтүү жыйындардын администрациялоосун радикалдуу күчөтүү менен коштоо зарыл. Өздөрүн пенсия менен камсыз кылуу үчүн соцфондго төлөө жүргүзүү керек экендиги жөнүндө калк арасында түшүндүрүү иш алып баруу жетиштүү эмес азыркы убакта. Социалдык төлөмдөрдү чогултуунун администрациялоосун күчөтүү зарыл. Келечекте биз өнүккөн өлкөлөрдө колгонууда болгон тутумга келишибиз керек. Аларда салык жана социалдык төлөмдөрү менен бир гана орган алектенет. Кирешесин эле көрсөтүү эмес, чыгымдарын да көрсөтүү менен бирге бирдиктүү салык декларациясын киргизүү аркылуу жыйындарды бирдиктүү орган тарабынан администрациялоо жыйындардын санын бир кыйла көбөйтө алат. Мындай бирдиктүү органда, мисалы мамлекеттик салык инспекциясына соцфондун кызматкерлерин которуу менен социалдык жыйындар боюнча атайын департамент түзүүгө болот. Мында салык инспекциясы үчүн социалдык төлөмдөр салыктын бир түрү болуп калага тийиш. Социалдык төлөмдөрдү чогултуу функциясын салык инспекциясына берүү менен соцфондун ишинде, анын ичинде маалыматтык технологиялар жана маалыматтык базанын деңгээлинде өз ара терең интеграцияны талап кылат. Соцфонд салык инспекциясы менен соцфонд ишин тыгыз координациялоо бүгүн башталыш керек. Мен сиздерге тапшырма берип атам. Мисалы, салык инспекциясы жер салыгын чогултуу үчүн айыл өкмөтүн тартап, айыл өкмөтү болсо соцфонд менен иштешпейт. Бирок социалдык төлөмдөрдү чогултуу жер салыгын жиноо процессине окшош. Жер участогунун өлчөмүнөн келип чыгып төлөйт. Салык инспекциясынын ыйгарым укуктары жана жер салыгын чогултуу боюнча натыйжалуулугу соцфондго караганда көбүрөөк. Салык инспекциясы менен соцфондун ортосундагы мындай координациялоо иши мисалы патент үчүн төлөм жүргүзүүдө да керек. Соцфонд менен салык инспекциясынын ортосунда бүтүндөй бир координациялоо жана өз ара аракеттенүү түтүмү болууга тийиш. Салык инспекциясынын ыйгарым укуктары кыйла көбүрөөк экенин билишибиз керек. Мындан тышкары салык инспекциясына финансы полициясы тарабынан колдоо бар. Соцфондун кызматкерлери болсо мамлекеттик кызматкери болуп да саналбайт. Бизге эки текшерүү органдар керекпи же кереги жокпу, жакшылап терең биз кабыл алышыбыз керек. Биз соцфонд үчүн пенсиондук трансферлер боюнча мамлекеттик бюджетке жүктөөнүн чегине жетип калдык. Бардык пенсиялык үстөктөрдү толугу менен ревизиялоо жана аларды бир кыйла кыскартуу учуру келди. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, инерция менен иштесек биз эч качан бул жерден реформа жасай албайбыз. Ошону менен бүгүн көйгөйлүү маселе каралып атат. Биз болсо кардиналдуу кадамга барышыбыз керек. Бул деген мен түз айтып атам бу жерден өзүңөрдүн көзүнчө. Азыр бизде токтом долбоору бар. Ошол маселелерди түздөн түз ошол принциптерди ошол киргизбесек болбой калды. 17 миллиард сом бүгүн түздөн түз биз бюджетибиздин дотация берип атабыз. Бул деген кийинки жылды карасак, бул деген 20 миллиардга кетет. Бул деген биздин экономикабыз өнүгөт.
урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ошон үчүн жерден соцфондун тегерегинде, социалдык пенсиялык системанын тегерегинде терең реформаларды кылбасак, биз эч качан өзүбүздүн мамлекетибизди эч качан жакшы жаңы деңгээлге көтөрө албайбыз. Бул жерден менин оюмча өкмөттүн мүчөлөрүнүн экономикалык блогун министрликтери менен түшүнүктүүсү бар. Мына соцфондун жетекчилери менен мамлекеттик салык инспекция кызматы жетекчилери менен, экономика министрлиги менен менин орун базарларым бир позицияда турабы. Бул жерден терең реформа бизге керек. Ошону да Мукан Дүйшөкеев жакшы түшүнүп атат. Ал да жакшы мындай чоң терең изилдеген концепцияны даярдап койду. Мен дагы мактап коем, тиги аймактарга чыгып, ошол принциптерди көрсөтүп, жакшы терең чоң семинарларды өткөздүңөр. Бул деген жакшы көрсөткүчтөр. Бирок биз болсок, бул жерден бул багытка биз терең реформага барсак. Ошон үчүн жакшылап, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жакшылап ошол маселени карап, принципиалдуу курч кадамга барбасак болбой калды бүгүнкү күндө. Анда уруксат берсеңер, биринчи ошол сөз доклад Мухаммед Калый Шүкеевичке берилет, анан кийин андан премияга өтөлү. Сизге канча убакыт керек, Николаевич? 20 мүнөттү сурап атат, эми угайлы 20 мүнөт. Бул деген көп убакыттан бери даярдаган доклад. Биз карап чыктык, бул жакшы терең реформаларды, принциптерди киргизилип атат. Бирок ошондон да бат, ошондон да тереңирээк иштесек, бул биздин турмуш ошо диктовать этип атат. Сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар. Урматтуу Жомарткаев, өкмөт мүчөлөрү жана катышуучулар. Жалпысынан азыр Жомарткаевдин сөзүндө эң чоң көйгөйлүү маселелер боюнча айтылды. 3 жылдан береги жасалган иштердин жыйынтыгы жалпы элдин катышуучулугу менен, жарандардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен, кызыктар мамлекеттик органдардын катышуусу менен жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын да катышуусу менен чоң иш жасалды. Барыңыздарга жардам бергендерге ыраазычылык билдирем. Кыскача концепциябыздын негизги учурларына токтолуп кетсем, баарыңыздарга маалым болгондой, Кыргыз Республикасынын социалдык фонду акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы бекитилген тапшырмаларга ылайык өлкөбүздүн пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүү боюнча концепция долбоорунун үстүндө иш жүргүзүп келди. Бүгүн ушул отурумузда сиздердин назарыңыздарга салып атабыз. Учурдагы пенсиялык системада орун алып келген көйгөйлөр көпчүлүгүбүзгө белгилүү. Бирок ошондой болсо дагы негизгилерин атап кетүүнү туура деп турамын. Биринчиси, бул пенсиялык камсыздоонун бүгүнкү күндө жетишсиз деңгээли. Урматтуу коллегалар, ушу көрсөтүлгөн материалдарда баардыгы көрсөтүлүп жатат, ошону жакшылап көңүл бөлүп койсоңуздар. Пенсиялык камсыздоонун бүгүнкү күндө жетишсиз деңгээли. Экинчиси, иштеп жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп жаткандардын санынын пенсионерлердин санына карата кыскарышы. Пенсиялык системанын милдеттемелерине карата түшкөн кирешелердин булактары боюнча актуардык теңделбегени, пенсия дайындоодо жана жыл сайын анын өлчөмүн чоңойтууда камсыздандыруу принцибинин сакталбагандыгы жана жетишсиздиги. Жеңилдетилген пенсия алуучулардын санынын жылдан жылга өсүшү, жана Жомарткаевдин айтып кеткен сөзүндө да угулду, жана эмгек мигранттарынын мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу системасы менен камтуу проблемасы. Ушул аталган көйгөйлөрдү чечүү максатында келечектеги өлкөбүздүн пенсиялык системасын өнүктүрүү жана анын негизги көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча концепция долбоорунда каралды. Аталган долбоорго ылайык пенсиялык камсыздоо системасын өнүктүрүүнүн негизги максаттары жарандар үчүн пенсиялык камсыздоодо кызыкчылыктары жана жоопкерчиликти туудурган механизмдерди камтыган финансылык туруктуу пенсиялык системаны түзүү аркылуу пенсионердин жашоо деңгээлин колдоо жана алардын албай калган эмгек акысынын бир бөлүгүн компенсациялоо болуп саналат.
Биздин чыгарган жыйынтыгыбыз боюнча негизги система катары мамлекетте иштей турган шарттуу топтолуучу система сакталат. Анын үлүшү жалпы пенсиянын өлчөмүндө басымдуу болот жана бардык жарандар үчүн жалпы жана милдеттүү түрдө болот. Ал эми калганы топтоо компоненти. Бунун милдеттүү да ыктыярдуу түрлөрү болот. Негизги пенсиянын өлчөмүнө кошумча иретинде болуп саналат. Концепция долбоорун алайык, пенсиялык системанын негизги өнүгүү маселелери катары төмөнкүлөр каралат. Мамлекеттик пенсиялык системаны өркүндөтүү, пенсиялык системанын инфраструктурасын түзүү, мамлекеттик эмес пенсиялык камсыздандыруунун ишемдүүлүгүн жогорулатуу, калктын пенсиялык сабаттуулугун өстүрүү. Жогоруда аталган эң биринчи маселе, бул биринчи талкуубуздун эң негизги маселеси болуп эсептелет. Жана акыркы атап кеткен 3 маселе бул биринчи маселеге кошумча мүнөздөгү маселе болуп саналат. Мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу системасын өркүндөтүү маселесин чечүү максатында негизги 6 багыт боюнча сунушталат. Бул биринчиси социалдык камсыздандыруунун тарифтик саясатын өркүндөтүү. Жана Жомарт Айпишевичтин айткан маселеси ушул жерде. Социалдык камсыздандыруу боюнча төгүмдөрдү башкарууну жакшыртуу. Жана биздин салык кызматы менен боло турган иш-чарабызды мына ушул 2 пунктта. Пенсиялык камсыздоого республикалык бюджеттин чыгымдарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Пенсиялык камсыздандыруу саясатын өркүндөтүү жана пенсияны чектөөдөгү индексациялоо жана пенсиялык салымдарды индексациялоо боюнча ушул бөлүмдө камтылат. Андан кийин топтоо компоненти кантип өнүктүрөбүз? Анан эмгек мигранттардын пенсиялык камсыздарын көйгөйүн кантип чечебиз? Биринчи багыт социалдык камсыздандыруунун тарифтик саясатын өркүндөтүүдөгү тарифтик чендерди көтөрүү боюнча тиешелүү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү мыйзам долбоору иштелип чыгып, жогорку кеңештин кароосуна киргизилип биринчи окуудан өттү. Ушул мыйзам долбоорунун алкагында каралып жаткан өзгөрүүлөр учурдагы кыйын абалды түзөөгө багытталат. Анткени учурда камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча бардык жүк оордугу уюшулган сектор тартып келет. Алар бардык камсыздандырылган жарандарыбыздын саны боюнча 54%-ын түзүп, социалдык кодго төккөн төгүмдөрдүн 97%-ын төлөп жатышат. Ал эми уюшулбаган сектор деп аталган юридикалык жакты түзбөстөн жеке ишкердик жүргүзгөн жана айыл чарба өндүрүшүндө эмгектенген жарандарыбыз жалпы камсыздандырылган адамдарыбыздын санынын 46%-ын түзөт, бирок пенсиялык салымдардын 3% төлөйт. Ошондуктан мындай адилетсиз абалды оңдоо максатында камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтик чендерин өзгөртүү боюнча төмөнкүдөй чаралар каралууда. Айылдык товар өндүрүүчүлөр үчүн ээлик кылган жер өлчөмүнө жараша 3 градация боюнча 3, 5 жана 10 жыл аралыгында аймак боюнча улуттук статистикалык комитет тарабынан аныкталган орточо эмгек акыдан 4%-га чейин жеткирүү. Жана мен айтып аткан 3%, 5%, 10%, 10 жылдын ичинде ушул 4%-га жеткиребиз айыл жериндеги товар өндүрүүчүлөр үчүн. Юридикалык жакты түзбөстөн ишкердик жүргүзгөн жарандар үчүн, анын ичинде базарларда эмгектенгендер үчүн 2 градация боюнча 5 жана 10%-га чейин, орточо эмгек акынын ченинде 5 жана 10 жылдын ичинде 5 жана 10%-га чейин жеткирүү каралууда. Ушул 2 категориядагы төлөөчүлөрдүн проблемасын чечкенден кийин уюшулган сектор үчүн тарифтин жетиштүүлүгүн камсыздоодо оң натыйжа алгандан кийин уюшулган сектордо эмгектенгендер үчүн төгүмдөрдү чегерүүдө эмгек акысын жогорку чегин белгилөө же болбосо иш берүүчүдөн тариф чендерин азайтуу мүмкүнчүлүгүн карайбыз. Анткени уюшулган сектор үчүн тарифтер боюнча мындай өзгөртүүлөрдү кабыл алганда алдын ала эсептөөлөр боюнча социалдык фонддун бюджетине азыр 700 миллиондон ашык акча каражат түшпөй калышы мүмкүн. Уюшулбаган сектор үчүн тариф чендери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин алардын социалдык камсыздандыруу боюнча жеке ишкерлердин орточо төлөмдөрү 2020 жылы 2014 жылга салыштырмалуу 2 эсеге, ал эми айыл чарба товар өндүрүүчүлөрдү 10 эсеге көбөйүүсү каралат. Социалдык фонддун бюджети тарифтердин өсүүсүнүн эсебинен алдын ала божомолдор боюнча 2015 жылы 143 миллион болсо, 2020 жылы 2 миллиард 800 миллионго чейин кошумча акча каражат түшөт жана ушул каражаттар жанагы 2 категориядагы жарандарыбыз үчүн келечекте татыктуу пенсияга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзөт.
Эгерде азыр карасаңыздар болот, эгерде уюштурулган сектордо эмгектенген жарандын учурда камсыздандыруу системасынын 1 айлык орточо төлөмүн 100% деп алсак, ага салыштырмалуу жана жеке ишкерлер 20% ченинде төлөйт. Ал эми айыл чарба өндүрүүчү орто эсеп менен 1,4% өлчөмүндө гана пенсиялык каражаттар төлөшөт. Жаңы тариф чендери ишке киргенден кийин бул катыштар өзгөрөт. 2020 жылга карата жеке ишкерлердики 40%, ал эми айыл чарбасында эмгектенген жарандардыкы 20%га чейин жетет. Дагы бир айта кетчү нерсе, айыл чарба өндүрүүчү, товар өндүрүүчүлөрү тариф чендери 2025 жылга чейин этап менен көтөрөбүз деп атабыз. Ошондуктан алардын сектордун орто төлөмүнө болгон катышы дагы көбөйөт. Пенсиялык системаны өркүндөтүүнүн дагы бир негизги багыттарынын бири бул пенсиялык камсыздоого республикалык бюджеттин чыгымдарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу. Бул боюнча 3 багытта сунуш киргизип жатабыз. Биринчиси, пенсиялык системада пенсиянын базалык бөлүгүн жана электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөрдүн мааниsin кайра карап чыгышыбыз керек. Жеңилдик берилген пенсионерлердин кээ бир категориялар үчүн пенсияга чыгуу курагын жалпы бекитилген пенсия курагына шайкеш келтирүү максатында мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизебиз. Пенсияларга үстөк акыларды дайындоо жана төлөп берүү шарттарын кайра карап чыгуу сунушталууда. Кыргыз Республикасынын пенсиялык мыйзамдарына ылайык кээ бир жарандарга республикалык бюджет тарабынан камсыздандыруучу мүнөздөгө эмес төлөмдөр төлөнөт. Республикалык бюджеттен социалдык фондко бөлүнгөн трансферттердин жарымынын көбүн пенсиянын базалык бөлүгү жана электр энергиясына тарифтердин жогорулашына байланыштуу компенсациялык төлөмдөр түзөт. Пенсиянын базалык бөлүгү бүгүнкү күндө стажы бар бардык пенсионерлерге чектелет. Пенсиянын өлчөмү айына 4000 сомдон кем болгон пенсионерлерге электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөр чектелет. Бүгүнкү күндө мындай компенсациялар жана төлөмдөрдү 95% пенсионерлер өсө алат. Бул статьялар боюнча керектөөлөр жылдан жылга жогорку темп менен өсүп жатат. Ушуга байланыштуу пенсиянын базалык бөлүгү менен электр энергиясына болгон компенсациялык төлөмдү пенсиялык камсыздоодо кандай орунду ээлөө керектиги ушул убакта азыр такташыбыз керек. Ошондуктан социалдык фонд тарабынан бул эки төлөмдүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында аларды чектөө жана төлөө принциптерин өзгөртүү боюнча сунуштар киргизилүүдө. Пенсияларды жаңы дайындоодо эскерте кетейин. Азыр бардык пенсионерлер базалык пенсияны алат, ал жана республикалык бюджеттен дайындалат. Пенсияларды жаңы дайындоодо пенсионердин жашоо деңгээлинен пенсиясынын өзүнүн тапкан камсыздандыруу бөлүгү 3 эсеге жогору болсо, пенсиянын базалык бөлүгүн чектебешибиз керек. Мындан сырткары пенсиянын базалык бөлүгүн индексациялоо, пенсиянын өлчөмү пенсионердин жашоо деңгээлинен ашпаган учурда гана жүргүзүү керек. Ушуну менен бирге келечекте базалык пенсия социалдык колдоо функциясын аткара тургандыктан жаңы дайындоолордо электр энергиясы үчүн компенсациялык төлөмдөрдү белгилөөбүз сунушталабыз. Мындай чараларды кабыл алуу акырындык менен пенсиянын базалык бөлүгүн жалпы жана милдеттүү түрдө төлөөнү жокко чыгарып, натыйжалуу, даректүү жана социалдык жактан колдой турган төлөмдөргө өтүүгө шарт түзөт. Мындан тышкары мындай шарттарда республикалык бюджеттин чыгымдарынын эффективдүүлүгүн гана жогорулатпастан, анын чыгымдарын да төмөндөтүүгө алып келет. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык колдонулган чаралар бул статьялар боюнча республикалык бюджеттин чыгымдарын 2016 жылы 4% азайтат, 2020 жылы 15%га чейин азайтат. Бул боюнча дагы азыр мына слайдтардан көрүп жатасыздар. Дагы бир сунушталган иш-чара бул жеңилдик берилген пенсионерлердин кээ бир категориялар үчүн пенсияга чыгуу курагын жалпы бекитилген пенсия курагына шайкеш келтиришибиз керек. Жалпы пенсиялык курак этабы менен көтөргөн учурда бул категориялар үчүн жеңилдетилген курагы мурункудан дагы чоңураак өлчөмдө калып калган. Ошондуктан мындай иш-чараларды киргизүү менен бирге жеңилдетилген пенсиялык курак боюнча кепилдиктерди бирок сактап калабыз. Тактап айтканда пенсиялык курагы боюнча өзгөрүүлөр бийик тоолуу шартта жашаган жарандар, бийик тоолуу шартта жашаган энелер үчүн этабы менен 6 жыл аралыгында 3 жылга көтөрүлөт. Мисалы үчүн азыр бийик тоолуу шартта жашагандар эркектер 55 жаштан чыгат, аялдар 50 жаштан чыгышат. Мына ушулардын сайыз убагында дагы өзү жанагы жеңилдетилген пенсиялар менен баягы жалпы кабыл алынган жаштын курагы 5 жыл болгон. Азыр биздики 8 жыл болуп жүрөт. Эми өзүңүздөр билесиздер, сайыз убагында пенсия
саясаттын өзүнүн мүмкүнчүлүгү кандай болгон, азыр биздин экономикабыздын өзүнүн мүмкүнчүлүгүбүз кандай. Муну эске алышыбыз керек. 3 жылдын ичинде этап менен көтөрүүнү сунуштап жатабыз. Андан тышкары алыскы жана жетүүгө татаал райондордо жашаган жарандар үчүн 3 жылдын ичинде этап менен 1 жылга көтөрүш керек. Азыр 60 жашта эркектер чыгат, 55 жашта аялдар чыгат. Ошону аялдарды 56 жашка чыккандай кылабыз деп сунуш берип атабыз, жана 61 жашта эркектер чыга тургандай кылып сунуш берип жатабыз. Мындай чараларды колдоонун натыйжасында бул категориядагы пенсиялердин санынын 2016 жылы 5%дан 2020 жылы 22%га чейин кыскарууга болжолдонот. Жана ошого жараша жана республикалык бюджеттен, пенсиялык фонддун бюджетине төлөнгөн акча каражаттар үнөмдөлөт. Мындан тышкары пенсияларга үстөк акыларды дайындоодо жана төлөп берүү шарттарын карап чыгуу сунушталууда. Республикалык өзгөчө эмгек сиңген жарандардын пенсияларына үстөк акылар республикалык бюджеттен 60%дан 100%га чейин өзүнүн тапкан пенсиясына, чектелген пенсиясына үстөк акыларды алат. Ошондой эле чектелген пенсияга караганда үстөк акылары алда канча жогору. Мисалы 10 000 алган пенсионерге 25 000 үстүнөн надбавка алган, үстөк акы алган учурлар бар. Мына ушулардын баарын кайра карап чыгуу сунушталууда. Эң эле чоң үстөк акы бул судьялардыкы. Өзүнүн пенсиясына орточо эсеп менен 15 000 сомго чейин үстөк акы алышат. Андан кийин өзгөчө эмгегин сиңирген боюнча пенсия 6 000 сомго чейин алышат. Ошол учурда улуу ата мекендик согуштун инвалидтери жана ардагерлердин үстөк акысы 429 сомду түзөт. Мынакей азыр көрүп атасыздар кандай болуп аткан. Чаевский мына 352 сом, биринчи группада инвалидтердики 200 сом эле алышат. 15 000 сом эмес. Жогоруда айтылган чыгымдардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш-чаралардын ишке кирүүсүнүн натыйжасында республикалык бюджеттин үнөмдөөсү 2016 жыл 546 миллион сом болот. 2020 жылга жетип, ошол өсүп жүрүп отуруп 9 миллиард сомго чейин үнөм болот. Мына ушундай. Андан кийин бардык каражаттар республикалык бюджеттен төлөнгөндөр 4%дан 12%га чейин кыскарат. Пенсиялык саясатты өркүндөтүү максатында концепцияда төмөнкүлөр дагы каралууда. Мисалы үчүн пенсиялар чектелгенге чейин төгүмдөрдү биз индексациялоо, инфляциядан коргоо боюнча индексациялоо механизмин кийип жатабыз. Ошо төлөнгөн акчалар 18 жашта курагында эмгек жолун баштаган жарандарыбыздыкы 63 жашка чейинки убакытта инфляциянын жүрүшү менен анын өзүнүн сатып алуу баасы, өзүнүн баасы ошол пенсиялык каражаттарды азаят. Мына ошондуктан биз жана индексациялоо механизмин биз төлөнгөн акчалар жөн жатпаш керек, алар иштеш керек деген механизмди кийип жатабыз. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнүн ар жылдык индексациялоо саясаты инфляциянын деңгээлине жана экономикадагы орточо айлык эмгек акыга байланыштуу болуш керек деп атабыз. Биз жанагыдай кылып саясий окуяларга, референдумдарга жана шайлоолорго карата көтөрүлүп жүргөн пенсияларды бүт туура эмес болгондо, себеби дегенде эртең шайлоо дегенде 50%га чейин бардык пенсияларды көтөргөн учурлар болгон. Себеби дегенде төлөгөн жарандардын акчасын бөлүштүрүп берүү механизми абдан чоң болгон. Ошонун ичинде бир жылда эле 4 миллиард, 5 миллиард сомго чейин туура эмес бөлүштүрүүнүн эсебинен каражаттар жок болгон, төлөнүп кеткен да туура эмес. Пенсияны индексациялоо жылына бир эле жолу болсун деп сунуштап жатабыз. Жана камсыздандыруу бөлүктөрү социалдык фонддун бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде инфляциянын өсүшүнүн 50%-на жана орточо айлык эмгек акынын өсүшүнүн 50%-ын кошуу жолу менен индексациялоо коэффициентин аныктоо жолу менен көбөйтүү сунушталып жатат. Мындан тышкары, курагы боюнча пенсияга укук алууга эркектер үчүн 25 жылдан кем эмес деген норманы кийип жатабыз. Жана аялдар үчүн 20 жылдан кем эмес деген минималдык стаж болуш керек. Себеби дегенде азыркы мыйзам боюнча 63 жашка чыккан эркек ден соолугу чың болсо, ал 5 жылдык эле пенсиялык стажы болсо чыгууга укугу бар. А башка жакта андай жок. Башка мамлекеттерде, мисалы Молдова, Арменияга окшогон биздин экономикалык шарты жагынан бирдей мамлекеттерде 30 жылдан кем эмес төлөнбөйт. 30 жылдан кем болсо анда пенсия албайт дейт. Анда ошонун каражаттарын кайра кайтарып берүү же болбосо башка төлөмдөр менен берүү механизмдери каралган. А бизде 63 жаштагы же болбосо 58 жаштагы аялдар, эркектер 5 жылдык пенсия стажы болсо ошонун чыгууга укугу болот. Биз ошон үчүн 25 жыл, 20 жылдан кем эмес болуш керек деген норманы кийип жатабыз. Ошону менен бирге стажы аталган өлчөмгө жетпеген учурларда камсыздандыруу төгүмдөрүн бир жолу которуу аркылуу минималдык стажга жетпеген жылдарын толтурууга укук беребиз.
Эгерде кандай бир мүмкүнчүлүктөр менен ошол иштеген стажы жетпей калса, биз ошол жылдарды кайра толтуруп, анан пенсияга чыгууга биз укук берип жатабыз. Кийинки слайдтарда пенсиялык камсыздандыруу саясатын өркүндөтүү боюнча сунушталган иш-чаралардын натыйжасында орто эмгек акы алган жарандын пенсия түзүмү кантип өзгөрөрүн өзүңүздөр көрөсүздөр. Эгерде учурдагы шарттар сакталып кала берсе, базалык бөлүк, жалпы пенсиянын базалык бөлүгү өзүңүздөр билесиздер, бул республикалык бюджеттен каражат, келген каражат. Базалык бөлүк жалпы пенсиянын өлчөмүнө келечекте 60%-га чейин өсөт. Ал эми өзүнүн тапкан пенсиясы 30-35-40%-га жетпеген пенсия болот. Эгерде ушул биз сунуштап жаткан сунуштар кабыл алына турган болсо, анда өзүнүн тапкан пенсиясы 70%. Ал эми мамлекет жардам берип бөлүп жаткан базалык пенсиябыз ушул 35%-дан ашпашы керек деген норманы кийип жатабыз. Демек, бул республикалык бюджеттен чыгарышалар азаят жана эффективдүүлүк жогорулайт дегенди түшүндүрөт. Маселенин дагы бир багыты топтоо компонентин өнүктүрүү жана мигранттардын пенсиялык камсыздоосу боюнча кыскача маалымат катары айта кетейин. Орто мөөнөттө биз пенсиялык системанын топтоо компонентин өзгөртүү кийирбейбиз деп жатабыз. Себеби дегенде биз жана Жомарт Кабирович айткандай, уюштулган сектордун тарифтерин карап, андан кийин жана топтомо компонентин өркүндөтүү боюнча чараларды көрүшүбүз керек. Себеби дегенде биз жанагындай уюштулган сектордагы тарифтерди мындай тобокелчиликтер бар да, ошон үчүн жанагы эки категориядагы адамдардын тарифтерин көтөрүп, андан кийин уюштулган сектордун тарифин карайбыз деген сунушту берип жатабыз. Мигранттар боюнча бизде өзүңүздөр билесиздер, Россия мамлекетинде мигранттарыбыздын көпчүлүгү ошол жерде, анан Турция жана Эрдан Бекешевтер айтып болуш керек, Турция жана Түштүк Корея мамлекетинде көптөгөн жарандарыбыз бар экен. Россия мамлекетинде федерациясы боюнча биз азыр келишимдин долбоорун иштеп жатабыз. Пропорционалдуулук принцип боюнча да атабыз. Жана иштеп тапкан жарандарыбыз Россиядан тапканын Россия мамлекети берсин, биздин Кыргызстандан тапкан стажы боюнча пенсияны биз берели деген ушу пропорционалдуулук системаны кийрели деп макулдашып жатабыз. Ал азыр иш жүзүндө. Турция менен Чыгыш Корея боюнча да ушундай. Азыр эле Түштүк Кореядан, кечирип коюңуздар, чыгыш деп алдым, Түштүк Кореядан өкүлчүлүктөрү келип кетишти. Биздин 2000ге жакын жарандарыбыз ошол жерде эмгектенип, улуттук пенсиялык системасында которулган каражаттар бар экен. Мына ушуну да бизге кантип которуп алабыз, ошол боюнча да механизмдерин иштеп жатабыз. Кудай буйрса чечебиз деген ойдойбуз. Мына ушул жалпысынан концепция долбоору боюнча сөзүмдү жыйынтыктап, концепциянын ишке ашыруусунун кандай натыйжалары күтүлөрүн айта кетейин. Алар негизгиси пенсия менен камсыз кылууда камсыздандыруу принциптерин күчөйт. Бул эмнени түшүндүрөт? Төлөгөнүнө жараша пенсия алат. Ким көп төлөйт, ошого жараша пенсиясын алат. Аз төлөгөндөр жанагындай эгерде минималдык стажды толтурган күндө дагы ошого жараша пенсиясын алат. А пенсиясын жана камсыздандыруу төгүмдөрүн гана индексациялап, ошону көтөрүү жолу менен гана болушубуз керек. Биз жалпы пенсияны көтөрүп республикалык бюджетке жанагындай туура эмес жүктөрдү жүктөө туура эмес деп эсептейбиз. Пенсиянын өлчөмүн инфляция жана орточо эмгек акынын өсүү темпин эске алуу менен пенсияларды түзүү жана индексациялоонун оптималдуу механизмдерин иштеп чыгуу аркылуу жогорулатабыз. Пенсиялык системанын финансылык туруктуулугун жана тең салмактуулугун камсыз кылууга чараларды көрөбүз. Негизги катышуучулардын укуктук статусун аныктоо аркылуу пенсиялык системанын ачыктыгын жана бардыгына түшүнүктүү экенин камсыз кылабыз. Милдеттүү пенсиялык топтоолордун ордунда атаандаштыкты өнүктүрөбүз. Бул жанагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорду өнүктүрүү жолундагы мынакей финансылык көзөмөл боюнча кызматыбыздагы ушул пруденциалдык нормалардын баарын иштеп чыгып, пенсиялык мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор кандай иштеш керек, келечекте кандай жоопкерчилик болуш керек, ошонун баардык жанагы биз өз укуктук ченемдик актылардын баарын иштеп чыгып, ишке киргизебиз деп жатабыз. Эң негизгиси дагы бирөө калктын пенсиялык сабаттуулугун жана алардын деңгээлин, түшүнүктөрүн жогорулатышыбыз керек деп атабыз. Мына 1 жылдан бери иштеп жатабыз. Канат Жалилович экөөбүз биргелешкен буйрукка кол койгонбуз. Ошол аркылуу биз да жанагы жогорку окуу жайларда, орто мектептерде жана башка окуу жайларда ушул өзүбүздүн кыска мөөнөттөгү курстагы бир лекцияларды окуп жатабыз. Бирок муну мен ойлойм, мындай кылбай бир системага келтирип алышты деп ойлойм. Канат Жалилович сиз өзүңүз бизди колдойсуз го деген ойдомун. Пенсиялык камсыздоонун маалыматтык системаларын жана камсыздандырылган жарандардын укуктарын коргоо механизмдери ушул концепция кабыл алынча өнүгүүгө дагы өбөлгө болот. Кыскача ушундай, урматтуу коллегалар, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын.
Рахмат, Мукан Тишкевич. Урматтуу жыйын катчылары, кандай суроо социалдык фонд төрагасына? Суроо Тайбек Тишкевич. Менде бир суроо. Биз жакында парламентке документ даярдап киргизип атабыз. Жанагы жердин салыгын, жер салыгы мындан ары ошо жергиликтүү кеңештин өздөрү чечсин дегенчи. Ошол келген принципте буга чейин жана сиздин салыгы неме пенсиялык төлөмдөр жер салыгына байланыштуу болчу. Эми кээ бир жерлерде жердин аренда баасы 10 000 сомдон жогорулап кеткен жерлер да бар да. Эгер бир жергиликтүү кеңеш ушундай 10 000 сомго чейин, 5 000 сомго чейин көтөрсө, сиздердин привязкалар кандай болот ошол пенсиялык фондго? Же өзүнчө саясат менен кетеби? Эми Тайбек Тишкевич, бул азыркы сиз айтып аткан тиги айыл жергиликтүү башкаруу органдарына беребиз дегенге чейин бул концепция иштелген да. Бирок азыр эми биз салык кызматы менен эгер жанагы биз айткан иш-чарабыз ишке ашса, андан чечишибиз керек. Бирок саясат өзү жер салыгынан кетип атпайбызбы азыр? Орточо эмгек айлыкка кетип атабыз, бирок жана чогултуу, аны башкаруу жагын анда дагы бир жана иш-чаранын өзүндө да карашыбыз керек. Так чечилген элек деп туурабы? Азыр эми биздин функциябыз налогко бериле турган болсо, анда ошону жана иш-чаранын алкагында чечишибиз керек да, кандай механизм болот. Же айыл өкмөтүнө беребиз. Жана сиз билесиз да, мыйзам бар. Жергиликтүү бийликтерге мамлекеттик органдардын ыйгарымдарын, мындай укуктарын берүү боюнча делегирование полномочий деген. Эгер ошол мыйзам боюнча болсо, анда биз жанагы камсыздандыруу чогулткандын эсебинен 3% алып кала турган бир механизм бар бизде. Чогулган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн 3% ошол жергиликтүү бийлик өзүнө алып калып чогултуп берем деген механизм бар да. Эгер ошону дагы карашыбыз керек. Азыр мен так айта албайм да. Рахмат. Дагы суроолор, сунуш пикир Мукамбетов. Саламатсыздар. Биз жанагы концепция толук болуш үчүн биз ойлодук эле бир социалдык фонддун акчаларын экономиканы өнүктүрүү боюнча, ошонун ичинде мамлекеттик баалоо кагаздары аркылуу, муниципалдык баалоо кагаздары аркылуу ошо экономикабыз жана жумуш орундарын, социалдык айылдык инфраструктура жана реформаларга, структурный реформаларга жумшалалы деп атканбызда, ошол маселелерди концепция кошсо болобу? Бизде жазуу түрүндө бар эле ошо. Эми аны сиз экөөбүз жана айтып атпайсызбы? Финансылык көзөмөл кызматы ошол финансылык рыноктун өнүгүүсүнө жанагы мамлекеттик эмес пенсиялык фонддор, башкаруучу уюмдар, башкаруучу компанияларды кандай кылып өнүктүрөбүз жана аны кандай нормаларын кийребиз. Биздин биринчи максатыбыз жанагы жарандардын каражаттарын сакташыбыз керек да, туурабы? Сакташыбыз керек, анан көбөйтүп туруп кийин пенсиясына кошумча акча кылышыбыз керек. Биз ошол нормаларды иштеп чыксак, Жомарт Кайшев менен сүйлөшкөнбүз, жанагы биздин өзүбүздүн жобобузда 3 багыт бар. Бирөө мамлекеттик баалоо кагаздар, экинчиси коммерциялык банктарга депозиттер, үчүнчүсү жана облигацияларга берүү боюнча да. Ошол 3-чү пункт боюнча иштешибиз керек да. Биз да ошону колдойбуз. Эми пенсиялык каражаттар бул узак мөөнөткө колдонуучу акчалар. Анан экономикабызга да жакшы салым кошот деген ойдобуз. Азыр мына 6 миллиардка жакын акча чогулду, ошонун бир бөлүгүн колдонушубуз керек деген ойдомун да. Анан бул жерге кийирип кой десеңиздер, аны кийрели, бирок Коюлду деп турганбыз бизде биякта өзүбүз ой макулмун, мен каршы эмесмин, макул. Рахмат. Дагы байначыма кандай? Канат Жалилович. Рахмат. Мукамбет Тишкевич, мына жумуш стажы жок адамдар үчүн пенсия дагы каралат да, туурабы? Анан мага ушундай суроолорду берип жатышат мугалимдер менен жолуккандачы. Жумуш стажы жок кишилер пенсияга чыкканда, биз 25-30 жыл мектепте мугалим болуп иштеп пенсияга чыкканда, азыркы учурда алардын алып жаткан пенсиялары бирдей болуп жатат көлөмү. Ушу туура маалыматпы? Бул эми жалпы, рахмат сурооңузга. Бул жалпы экономикалык өзү көрүнүш болду. Себеби дегенде Союз таркагандан кийин билесиздер, бизде медиктер менен саламаттык сактоо системасында иштеген менен билим берүү системасында иштегендердин айлыктары аябай аз болгон да. Ошого жараша жана төгүмдөр төлөнүп жүргөн. Ошого жараша пенсиясы аз болду. Эң аз пенсия алган бул эми ушу сиздердин тармак менен саламаттык сактоо тармагы болуп атат да. Бирок стаждары бар 35-40 жыл. Аны эсептеп көрсөң жанагындай туура эмес экономикалык көрүнүштөр бар да.
Бирок менин оюм боюнча бул келечекте ушуну чечишибиз керек. Себеби дегенде Жомарт Кабирович Россия мамлекетинде союз убагында иштеп, андан кийин жанагы экономикалык өзгөрүүлөр болуп иштегенде айлыктар азайып калган пенсионерлердин пенсиясын кайра баалоо боюнча да. Ал валоризация прав пенсионных прав деп ушундай бир термин менен кийирип, ошол убакта айлыктар азыраак болуп калгандарга кайра пенсия кошуп берүү жагы каралды да. Анан эми муну келечектин маселеси деп ойлойм. Себеби дегенде биз азыр маселебиз эме болот го. Республикалык бюджеттен чыгымдын эффективдүүлүгүн караш керек болот. Бирок бул келечектин маселеси. Рахмат. Дагы кандай суроолор? Батыралиев мырза. Биринчиден так жакшы даярдалган докладыңыз үчүн рахмат айтам. Бирок бул жерде пенсиялык камсыздоо боюнча мен ойлойм 20-25 жылдан бери чет мамлекетте жүргөн мигранттардын пенсиялык камсыздоосуна толуктуу киргизсе болот деп ойлойм да. Анткени бизден өнүккөн өлкөлөргө кетип иштеп жүргөн мигранттардын балким пенсиялык камсыздоо фонддору төлөнүп, ал укуктары корголушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк өлкөлөрдө биздин мигранттардын регистрациясы иштеп, кээде келип, кээде кетип эле 20 жылдан 15 жылдан бери эч кандай пенсиялык камсыздоо фонддору төлөнбөсө керек. Ошон үчүн балки ал биздин мигранттар үчүн мүмкүнчүлүк болсо, бир четинен биздин бюджетке деле жардам болот. Бир 20 жылданбы, 15 жылданбы төлөнбөй келген стационардык фонддорун атайын бир статья менен кабыл алып, аларга бир пенсиялык укугун коргоо боюнча бир неме каралганбы аракет. Бизде мигранттардан эки категория болду. Булар айыл жеринен кеткендер, анан шаар жеринен кеткендер. Айыл жеринен кеткендерди карап турсак, алардын үлүш жери бар. Алар келип жанагы которуп атпайбы акчаларды. Ошолорду туугандар аркылуу, энеталар аркылуу биздин пенсиондук фондго төгүп атышат. 62 000 киши төгөт ошентип. Бизде учетубуздачы. Анан жанагы жери жок, шаар жеринен кеткендердики маселесин биз жана айтып атпайбызбы? Түштүк Корея менен, Турция менен жана башка биздин жанагы мигранттарыбыз, мекендештерибиз көбүрөөк жерлерди ушул маселени көтөрүшүбүз керек дагы. Ошолор менен жанагындай биргелешкен келишимге кол коюп, анан жанагы тиякта иштеген укуктарын да коргогонго, андан кийин бияка келип укуктарын коргогонго. Бизде азыр мисалы үчүн жери жок кеткендердики мыйзам боюнча ошол өтүп кеткен мезгилге стажды толтуруп коюнча механизм кийирдик. Мурункудай иштечү, бирок ал мындай чалалаак болчу. Азыркысын биз тактап кийирип атабыз да, ушундай төлөсө стажы кайра толот депчи. Анан бирок негизгиси ошол мамлекеттер менен келишимди бүтүрүшүбүз керек да. Рахмат. Мындай сунушту айтып атам мен. Бул деген коомчулук бизге түз эле көйгөй максаттарды коюп атат. Биздин пенсия социалдык система натыйжалуу жана адилеттүү болуш керек. Ошон үчүн бул концепциясы негизинен биз кабыл алсак, бирок бир жуманын ичинде мына эки чоң маселелер бар. Кирешелер боюнча, ошонун ичинде мына структуралык өзгөртүүлөр балким киргизилсе, ошол маселе боюнча Тайырбек Дүшкевич ошол келе жаткан жумада жакшы жыйын өткөзүп, мына экономика министрлиги, салык кызматынын жетекчилерин чакырып, дагы бир сыйра изилдеп дегендей, ошол концепция өзгөртүүлөр болсо киргизип койгула. Экинчи чоң маселе бул деген чыгашалар боюнча. Бул деген сиз да карап көрсөңүз, бул деген адилеттүү системабы же дагы бир өзгөртүштү киргизиш керек. Бул деген чоң иш жасалган. Бирок канча өзгөртүүлөрдү киргизсек болот, менин оюмча, мына министрлерден киргизген анча сунуштарды. Ошон эгер биз негизинен бул токтом долбоору кабыл алсак, в целом за основу дегендей, дагы бир жумадай берели, сиздердин деңгээлде дагы бир тиешелүү органдардын катышуусу менен жакшылап карап чыксаңыз, ошол киргизген өзгөртүштөр менен биз бекитсек, ошол жуманын аягында менин оюмча бул деген туура принциптер болот. Мына дагы бир маселе, ошол соцфонддун жалпы ресурстары чоң. Биз болсок азыр депозит, акция, ГКВлерди
сатып алганда уже мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок биз өкмөттүн буйругу менен биз соцфондун дагы корпоративный облигацияларга инвестиция кылганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Мына сиздер да жакшылап карап, ошол рабочий инструменттерди жакшылап карап, дагы ошону талкуулагыла. Менин оюмча, азыркы концепция ошол принциптери бар, бирок конкреттүү кадамдарды жакшылап карап, ошону да бир конкреттүү нерселерди киргизсеңер бул туура эле болот деп ойдомун. Ошон үчүн бир жуманын ичинде жакшылап карап, дагы бир сыйра эгер сиз макул болсоңор, Муган Дүйшөкеевич, анда ошол принциптер менен барсак, дагы анча-мынча көйгөйлөрдү киргизсек, ошону менен бекитсек деп, менин оюмча туура эле кадамга барабыз деп ойдомун. Кандай, сизде да комментарийиңиз барбы? Рахмат. Жомарт Кайбыч, аппаратта юридикалык башкармалыктын бөлүмдүн өзүнүн ою болуп атат да. Бул документти программа деп аташ керек деген ой болуп атат да. Анан биз айтып атабыз, ушу эл менен жолукканда дагы, президент менен жолукканда ушу концепция жөнүндө сөз болду эле. Ушуну концепция боюнча калтырып койсок депчи. Не концепция, эме деп атат да, программа деп аташ керек. Өкмөттүн программасы, финансылык система. Бул жерде мына сиз кармаган кагаздарда да жазылуу да, 10 статьясында өкмөт жөнүндө мыйзамда түз эле жазылуу концепция жана программалар бекитип атат өкмөтүбүз. Ошон үчүн бул деген негизинен бул деген силердин вектор, багыты, бул бекитип, анан сөзсүз кийинки этапта балким да жогорку кеңешке да киргизсек болот, баягы маалымат катары. Менин оюмча бул жерден эч кандай противоречие болбой атат. Концепцияны да иштешибиз керек. Сиз жакшы мындай үлгү көрсөтүп атасыңар, ошон үчүн юристтерде дагы бир сыйра комментарий беришсин, ушул расшифровка боюнча. Так, дагы урматтуу өкмөт мүчөлөрү, рахмат, сиз отура бериңиз. Анда ошол чечим кабыл алсак, поддержать за основу дегендей кабыл алсак, бир жуманын ичинде мына Тарбек Жукеевич, Элвира Кунучбековна өткөргөн жыйындарда дагы бир анча-мынча өзгөртүштөр болсо киргизсин деп протоколдук тапшырма берсек кандайсыңар? Ким ошону колдойт? Өкмөт мүчөлөрү. Чоң рахмат, анда бекитилди. Урматтуу бүгүнкү жыйын катчылар, ошону менен күн тартиби бүттү. Башка кандай сунуш пикирлер бары, жокпу? Дагы бир сыйра, анда бир сыйра айтып коеюн, биздин өкмөтүбүздүн жыйыны декабрь айында болот. Ошол жерден ар бир өңүрдүн жеке пландардын сапатын жакшылап карайбыз. Урматтуу министрлер, ведомстволор жетекчилери, урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Ошон үчүн жакшылап мына кыска бир жуманын ичинде декабрь башталат, ошону менен жакшылап карагыла. Биз болсок өткөндө да 31 октябрда өткөндөй форматында өткөзөбүз, бирок биз ошол баягы өткөн жыйын менен салыштырса курчураак чечимди кабыл алабыз. Тарынбагыла, биз баарыбыз элибизге иштейбиз, чогуу жакшылап ошол өзүбүздүн пландарды аягына чейин жеткиришибиз керек. Дагы 3 жумаңар бар, жакшылап иштеңиз, ошону менен сиздерге жакшылык, ийгилик каалайм.